Сөз башында бардық мұғалімдерді, ата-энелерді, оқушыларды кирип келе жаткан 2022-2023 жаңы окуу жылы менен жана ошондой эле эгемендүүлүктү чоң майрам менен чын жүрөктөн куттуктагым келет. Быйылкы жылдары билим берүүдөн жана мамлекеттен келген чоң билим берүүдө реформалардын талаптары ушул август кеңешмесинде кеңешмеге коюлуп, резолюция менен талкуулар жүргүзүлүп, билим берүү министрликте ушул баарыбыз биргеликтүү бир максатта натыйжага жетиш үчүн жакшы кеңешмелер көрүп жатабыз. Бул кеңешмеге жогорку окуу жайлар, колледждер жана ошондой эле кесиптик лицейлер жана областыбыздагы баардык мектеп жана бала бакчанын кызматкерлери катышууда. Бүгүнкү кеңешмеде биз секциялык иштер менен ар бир район шаарларда жүрүп жаткан секциялык иштер жана бүгүнкү областтагы чоң секциялык иштер менен биргеликте август кеңешмесинде билим берүүдө бүгүнкү күндө коюлган бул жарандык иденттүүлүк жана ошондой эле зордук зомбулуктан социалдык жактан коргоо экосистемалары боюнча Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нуркожоевдун кыргыз жараны, инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы, улуттук нарк боюнча көптөгөн экосистема мына ушул багыттарда биз билим берүүдө мамлекеттин алдыга койгон 2040 өнүгүү программасындагы өнүккөн алдыңкы 50 мамлекетине кирүү максатындагы чоң пландардын астында иштер, талкуулар жүргүзүлдү. Андан сырткары 2025 ПИЗа эл аралык изилдөөгө кандай даярдык менен барышыбыз керек? Мына ошол программаларда STEM программасынын технологияларын сабакта кандай колдонулар менен, кайсы багытта кадамдар менен барышты. Билим берүү министрликтин астында бизге конкреттүү берилген өзүнүн программасы, кадамдары, иш документтерин баардыгын талкуулап, биргеликте баарыбыз жап батырмак билим берүүнүн бирдиктүү саясатын ынтымакта, биргеликте, жоопкерчиликтүү алып барууга кеңешмеде кеңештик. Областта быйылкы окуу жылына даярдык кандай ийгиликтер менен башталган атабыз? Ысык-көл областында былтыркы окуу жылы дагы өтө жемиштүү болду. Былтыркы окуу жылында биз эң негизги жемиштердин бири биз ошол билим берүүдө реформа болуп жаткан санариптештирүү жана ошондой эле электрондук каттоолорду жаңы ишке киргизип баштадык. Мына ошол электрондук каттоонун негизинде бүгүнкү күндө 1-сентябрь менен жаңы окуу жылынын ачылышында 1-класска 8812 окуучу катталып 1-класска барууда. Андан сырткары бала бакчага 12152 бала бакчадагы тарбиялануучу балдар ушул электрондук каттоодон өтүп, жаңы 1-мектеп косогусун аттоодо. Андан сырткары билим берүүдө былтыркы мыкты жетишкендиктердин бири биздин алтын тамга, андан сырткары ушул алтын сертификаттын ээлери дагы област боюнча биринчи орунда турабыз. Андан сырткары ушул курулуштагы жагынан карасак, бизде бүгүнкү күндө акыркы 2 жылды карасак, ушул 17 республикалык бюджеттен биздин мектеп жана спорт зал, бала бакчалар курулду. Быйылкы жылдагы Ысык-көл өнүктүрүү фондунан дагы 17 мектеп бүгүнкү күндө курулуп, ушул жакынкысын жаңы окуу жылы менен ачуу пландалууда турат. Ал эми эл аралык долбоорлор да бар. Мына ошол эл аралык долбоорлордун негизинде дагы 3 мектеп бүгүнкү күндө курулуп жаткандыгын айткым келет. Жана ошондой эле дагы да болсо алдыда максатта ушул республикалык жактан да колдоолор менен көптөгөн титулдук листке дагы авариялык мектептер кирүү жакшы кабар, пландар бар. Муну келечекте дагы бул курулар токтобой ушул мектептерде көйгөй болуп келген авариялык мектептерди жоюу боюнча дагы чоң программа, мамлекеттик программа иштеп жатат. Бүгүнкү күндө билим берүүнүн реформаларынын бири бул мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевдун жарлыгы астында чыккан эмгек стажы 5 жыл толгон мектеп жетекчилери кайра сыноодон өтүү, аттестациядан өтүү боюнча, тесттен өтүү боюнча жарлык бар. Мына ошол атайын билим берүүнүн жобосуна ылайык Ысык-көл областы боюнча 79 мектеп 5 жылдан стажы жогору болгон ваканттык орундарды түзүүдө. Андан сырткары 4 директор тилекке каршы ушул бул дүйнөдөн кайткан боюнча анын ваканттык орундары жана ошондой эле өз арызы менен ордун бошоткон 2 директордун ваканттык орундары бар. Жалпы жолуна 85 орун 20 май күнү Касым Тыныстанов аттагы университетте атайын улуттук тестирлөө борборунун негизинде 80 суроодон турган тестирлөөдөн өтүштү. Жалпы жыйынтык менен 42% түздүк. Ушул босого балдан өтпөй калган да жетекчилер бар. Булар сентябрдын 10-уна чейин кайра экинчи тестирлөөдөн
дагы талапкерлердин жыйындысы менен бул тестирүүлөрдөн өтүп, жаңы окуу жылы иштерин башташат. Ал эми ошол тестирүүлөрдөн өтүп жаткан мектептин жетекчилери эч качан орду жок калбайт. Алардын ордун милдетин аткаруучу катары кийинки адам иштерди конкреттүү план негизинде иштерди алып бара берет. Бул программа дагы чоң. Бул программанын негизинде дагы программа жыла бермекчи. Анын аркасынан бала бакчалар жана ошондой эле бир топ окуу жайлардын кызматкерлери кимге 5 жыл болсо өзүнүн ушул жарлыкка ылайык иштерин улантышат. Мугалимдердин жетишсиздиги боюнча бүгүнкү күндө жылдан жылга азайып келатат. Себеби мунун эң жакшысы бизде мугалимдердин эмгек акысы жогорулаганына байланыштуу ушул кадрдык жетишсиздик саны азаюуда. Бүгүнкү күндө жаңы окуу жылдын башталышы менен азыр дагы окууга чейин да убакыттар бар. Азыркы биздин маалыматтар боюнча 44-тү түзүп жатат. Мен ойлойм ушул окуу жылы башталышына жеткичекти дагы мугалимдердин жумуш орду менен камсыз болушу дагы бир конкреттүү бир азайат деген ой тилектемин. 44 кайсы предметтин мугалимдери? Бул кадрдык жетишсиздиктер 44 негизгисинен алыскы жерлерде жүрүп жаткан информатика, IT багыттар боюнча, андан сырткары физика боюнча, химия боюнча жана ошондой эле алыс айыл жерлеринде орус тилчилердин жетишсиздиктери бүгүнкү күндө бизге маалыматтарга таянсак, ушулар көбүнчөсү ушул предметтер. 12 жылдык билим берүү чоң реформада бар. Ал эмдиги жылдары менен башталат. Ал 12 жылдык билим берүү десе өтө таң кала бербеш керек. Азыр да биз 12 жылдык менен иштеп жатабыз. Ал бизде бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде 0 класс деп коет. Чыныгы аталышы бул 380 сааттык наристе тайпасы деп аталат. Ушул 380 сааттык наристе тайпасы мындан ары ошол эмдиги жылдардан баштап кадимки 1 класс менен келет. Анан ошонун негизинде 12 жылдык чоң реформа атайын билим берүүнүн эрежелерине ылайык эмдиги жылдык окуу план менен бул чоң реформа иштеп баштайт.